Коронавирус пандемиясы кийинки жылдын башында аякташы мүмкүн. Бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европа аймактык бюросунун башчысы Ханс Клюгендин айтымына таянып РИА Новости кабарлады. Коркунучтуу күндөр артта калды. Биз вирус тууралуу 2020-жылга салыштырмалуу көбүрөөк билебиз деген Клюге. Адис вирус адам популяциясынан жоголбой турганын айтып, бирок көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин чектөөгө болгон талап алынарын кошумчалаган. Клюге бул болгону божомол экенин белгилеген. Анткени кырдаал мындан ары кандай өнүгүп өзгөрө турганын эч ким так айта албайт. Буга чейин Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Россиядагы өкүлү Мелита Войнович эгер адамдар сак болбосо, коронавирустун 3-чү толкуну болушу мүмкүн экенин божомолдогон. Бүгүн 24 февралда президент Садыр Жапаровдун Орусиянын баш калаасы Москвага 2 күндүк расмий иш сапары башталат. Иш сапардын алгачкы күнү Жапаров Орус президенти Владимир Путин менен жолугушат. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев азаттыкка Орусиядан Кыргызстанга сатылып жаткан газдын баасын арзандатуу маселеси жана гранттык каражаттар караларын айтты. Кыргызстанга гранттык жардам берүү боюнча маселе каралат. 2020-жылы $20 миллион бөлүнбөдү эле. Дагы гранттык каражат алуу боюнча сүйлөшүү болот. Андан сырткары Евразия өнүгүү фондунан жеңилдетилген пайызда $100 миллион грант алуу маселеси бар. Газдын баасын төмөндөтүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрөт. Мындан сырткары Жапаров Орус өкмөтү жана парламентинин жетекчилери менен жүз көрүшүп, Орусияда жашаган кыргыз диаспорасынын өкүлдөрүнө кездешет. 22 февралда Баткен облусунун Лейлек районундагы Борбордук арка жолунун боюна жайгашкан ресторанда Кыргызстан менен Тажикстандын өкүлдөрү жолугушту. Жолугушууга Кыргызстандын Лейлек, Тажикстандын Гафуров райондорунун акимдери, прокурорлору, милиция, коопсуздук жана чек ара кызматтарынын аймактык жетекчилери катышты. Анда эки өлкөнүн аймагында чек араны мыйзамсыз кесип өтүү айыбы менен кармалгандарды алмашуу талкууланды. Белгилей кетсек, 16 февралда Тажикстандын УКМКсы 5 кыргыз жаранын кармаган. Айрым маалыматтарга караганда кармалгандардын саны 5-тен көп. Ал эми Кыргызстанда чек араны мыйзамсыз кесип өткөндүгү үчүн Тажикстандын 15 жараны кармалууда. Слово Кыргызстана гезитинин башкы редакторунун милдетин аткаруучу Кифаят Аскерованын сабалышы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу укук коргоо органдары билдиришти. Редакциянын журналисттеринин маалыматында Аскерованы гезиттин коммерциялык директору Уматкул Бралкеева сабаган. Кесиптештеринин айтуусунда экөөнүн мурдатан мамилеси начар болгон. Кифаят Аскерова номер 4-шаардык ооруканага жеткирилгени кабарланды. Чатакташуу учурунда Бралкеева да жабыркаганы кабарланууда. Кифаят Аскерова Слово Кыргызстана басылмасына башкы редактордун милдетин аткаруучу болуп, мурдагы баш редактор Курманбек Мамбетовдун ордуна шайланган. Документте Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө кайтыш болгон жарандарынын сөгүн репатриациялоо жүргүзгөн туугандарына же жакын адамдарына чыгымдарын жабуу үчүн бир жолку төлөмдүн өлчөмүн аныктап берүүдө жазылган. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кыргызстандын чет өлкөдө кайтыш болгон жарандарынын сөгүн Кыргыз Республикасына жеткирүү боюнча жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө кайтыш болгон жарандарынын сөгүн репатриациялоо тартибин жөнгө салуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын кайтыш болгон жарандарынын сөгүн жеткирүүдө туугандарына же жакын адамдарына мамлекеттик финансылык колдоо көрсөтүү максатында Конституциянын 65-беренесинин жетекчиликке алып токтом кабыл алынат деп жазылат маалыматта. Азаттык радиосунун өзбек кызматы мамлекеттик компаниялар Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев үчүн көз жоосун алган жашыруун эс алуу жайын курушканын өз иликтөөсүндө аныктады. Ал комплекстин ичинде суу сактагыч да бар экени белгилүү болду. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын иликтөөсү жергиликтүү жашоочулар, комплекси салган курулушчулар жана ал жайга тиешеси бар адамдар менен маектерге негизделген. Комплекс Угам Чаткал улуттук паркынын аймагында жайгашкан. Бул аймактын бир бөлүгү ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген. Резиденциянын курулушу 2017-жылы башталып, дээрлик 2 жылдан кийин бүткөн. Бул комплекстин курулушу тууралуу бир да расмий маалымат чыккан эмес. Ар кайсы булактардын эсеби боюнча эс алуучу жай бир нече $100 миллион курулган. Маалыматтарга караганда тоо арасында курулушту Өзбекстан темир жолдору компаниясы көзөмөлдөгөн. Мирзиёевдин администрациясы жана Өзбекстандын темир жолдору ишканасы Азаттыктын өзбек кызматынын курорт тууралуу кайрылуусуна жооп беришкен жок. Шавкат Мирзиёев бийликке 2016-жылы мурдагы авторитардык лидер Ислам Каримов көз жумгандан кийин келген. Не обижайтесь, Не, я вас понимаю, но я их не понимаю. И что происходит, я не понимаю.